аларга кызыгы жок окшойт, оны каржы министри менен экөө сүйлөшүп отурат да, күлүшүп. Ошо маселени кандай чечебиз деп атат го дейм. Маселени булар чечпейт. Булар батинкесин боосун чечет, үстүнө кийимчи башка эч нерсе чечпейт. Өкмөт чечет. Өкмөт чечет. Бирок булар демилге сунуш кылышпайт. Кылышпайт да. Келди күзүндө президент шайланат, жаңы өкмөт келет, кетем. Мага эмне кереги бар бунун дейт, дыгызым. Эмне кереги бар дейт. Мага өлкө керекпи, бөлкө керекпи дейт. Бардык ушундай кылып атат. Азыр бардык эле жеп калыш керек да. Урда уруп калыш керек. Тендерлер күчтө. Мына азыр паспортту ГРЭС 3 жылга чыгарайын деп атат. Токтотуп турабыз. Иса Шейшенкулович, өзгөчө суранам. Булар азыр дагы берейин деп атат. Дагы берейин деп атат паспортторду. Мына азыр биометрикалык паспортты киргиздим 13. Кече тура айтты Өмүрбек Токтогулович. Окуйт да буну эч ким. Базада анык киргизип койду. Разы. Грант артында, транштын артында карыз. Элди мойнуна түшөт. Ушул мамлекеттик мамиле документтерге Тайырбек Дүйшекевич өзү башчылык кылган. Кийин эмнегедир Кореяга барып келгенден эле башкача болуп кетти. Эң чоң заказ мамлекеттик каттоо кызматында, улуттук банкта, анан салык кызматында, аны акциздик марка. Латвиядан бастырып атабыз. Жылына 500 миллион сомго бастырабыз. Жылына 10 жылда 5 миллиард сом кетип атпайбы? Ой, 10 басмакана куруп койбойсуң Кыргызстанга. Жок, эрк жок. Но жерде айтат да, жана жылына жүгүртүүдөгү акчалар эскиргенден кийин уничтожение болот да, жок кылынат да. Ошого бир Шрёдер деген машина келиптир да. Болгон ошону алып. Типография эмес. Анан 372 тонна акча банкнот. 98 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин 372 тонна акча мындай майдаланып туура алып турду. 372 тонна деген 37 КАМАЗ да. Мен ишенбейм ошонча акчанын бардыгын кайчы менен кыркып чыкканына. Майдалап чыкканына. Эми жүгүртүүдөн акча жок болсо 20 сомдук, 50 сомдуктан айрылышы мүмкүн. 5000 сомдук эч ким айырбайт ей. Чөнтөнүн түйүндө кырбайт. Кагаз коруп. Ким ишенет? Мына улуттук банктын төрагасы отурат. Өткөндө ушул жерде калп айткан. Казакстандагы улуттук банктын алдындагы улуттук басмаканасы өзүн өзү каржылай албай мындайча айтканда банкрот менен иштеп атат. Биз барып келдик. Өкмөттүн аппараттын орун басары Жылдызбек Исакулов кошуп барып келди. Өз көзү Алы Азимович барып келди. Өз көзүбүз менен көрүп келдик. Жаштыкы иштеп атат, Кыргызстанга тендерди качып атат. Биздин алдыбызда бул барып кетти. Булар жылына улуттук акчаны сатып алыш үчүн 127 миллион сом акча бөлүшөт. 127 миллион сом акча ошо акчаны сатып алганга. Африкадан жасатып атабыз да. Өзү жасай албайбызбы? Өлкөнүн камын ойлогон киши бөлкөнүн камын ойлогондордон төмөн туруп атпайбы? Эмнеден бул чыгат? Анткени бизде жылда өкмөт албашат. Өкмөт башы. Bir жыл, 1,5 жылдан өкмөт башы атпайбы? Министрлер дагы Бороновдон башкасынын баары 1 жыл, 1,5 жылдан келет. Эч ким кызыкпайт. Рынокты колго алганга. Bizde zakaz аябай көп. Мына таможня айтып атпайбы 97 миң сомго депчи. Эми буларды сурасаң берип коет экен да, атаңар уяласың. Служебное удостоверение бланки ведомственный наград дейт да. Ушул эле дейт да. Ой, мен ушул өкмөттөн ала албай койдум. Бер десең, служебный удостоверениеси менен почетный грамотасын берип коет. Мен айтам, сеники мамлекеттик органбы? Мамлекеттик орган. Сендеги жүгүртүлгөн кагаз документтердин бардыгы мамлекеттик маанидеги документ. Эгер ал жерде Кыргыз өлкөсүнүн герби турбайбы? Значит, он документ касыржа. А булар бөлүп алган. Документы строго отчетности, анан персональный документ бул дыгызга кирбейт дейт да. Ай кирет. Мамлекет болгондо мамлекеттин жүгүртүүсүнө документи кантип кирбей калат? Бул дейт документ строго отчетности дейт да, счет фактура. Бул кирбейт дейт. Акцизный маркада кирбейт дейт. Ким айтты? Кирбейт деп. Кирет жапжашынакай. Анан улуттук басмакана ачуу ниети өкмөттө жок. Иса Шейшенкулович. Жок да. Мына азыр Болсунбек Күмүшбекович айтып кетти. Бул маселе абдан маанилүү, ачышыбыз керек деп. Ким тоскоолдук жаратып атат? Кыргызстанда 250 жеке менчик басмакана бар. 250 жеке менчик басмакана бар. Бүт тендерде отурат. Бүттүгүн өкмөт каримит этет. Анткени билесиздер деми. Мистер 5, мистер 10% каяктан чыккан?
Жашап атат да. Алар да жашап атат. Казакстан улуттук басмакана 96-жылы Назарбаев өз ачты. Мына бизге берип жер да кыргыздар. Көргүлө, биз ушундай деңгээлге жеттик деди. Биз басып берейик паспортуңарды. ID картыңар мына. Не деген гана нерсе жатат. Буну азыр бизде 100 сом сатып. Эйлип эле сойбой. Бир эле аппараттасаң жасайт муну. Канча деген банктар бар бизде. Внутренний, паспорттарды. 100 сомдо дейт. Кореядан алып келген 70-жылкы документ неме менен инфокомдо бут менен жазып отуруп. Подземкада эле жазып атам. Степень зашты эчтеке жок. Мына маселенин баары каякта жатат? Иса Шешенкулович, бул мендеги документтердин баардыгын алып иликтеп экономикага анализ кылганда комитеттин чечимин чыгарганбыз. Комитеттин чечиминен кийин өкмөт жооп кылып, ушул мамлекеттик маанидеги документтердин киргизип атат да законду. Закон болбосо ДГЗ деген эмне? Документов государственного значения. Есть еще другой ДГЗ. Департамент госзакупок деген. Один второго седает. Тендерге чыгарылды дейт. Ну что ДГЗ дейт? Ой, киреше чыгашасынан мурунда мамлекеттик коопсуздук биринчи орунда туруш керек да. Мына Кыргызстандан паспортторун 100 000 паспорт айлыгача таппай атабыз. Ошол учурда уйгурлар 98 паспорт менен кармалып атат Түркиядан. Вор в законе Самсоня Кыргызстан паспорт менен жүрөт. Аблязов Кыргызстан паспорт менен жүрөт. Эмнеге? Кана 100 000 паспорт? Кайда? 2 900 000 келген, 100 000 паспорт жок болгон. Кылмыш иши козголгон. Муз ордуна козголгон эмес. Бар экен да демек. Мафия. Ушул мамлекеттик мааниде документтерде чоң машып отурат да. Улуттук валюта жазашканда буларга да кошумча беришет. Жана жок кылган акчага деп 20 сомдуктардын ордуна 5 000 сомдуктарды беришет. А ким көзөмөлдө отур? Булар 3-4 жылда бир жол комиссия түзөт экен, ана майдалайт экен. Комиссия түзөт экен. Биз билебиз да баягы. Гашиштин ордуна порошок деле өртөп атпайбыз туурабы? Ошондой эле кеп. Ошондой эле кеп да. А бул киши айтып атат, апий майдаш керек деп. Мына маселенин баары каякта жатат? Буларга кызыгы жок окшойт, оны каржы министри менен экөө сүйлөшүп отурат да, күлүшүп. Ошол маселени кандай чечебиз деп атат го дейм. Маселени булар чечпейт. Булар ботинкесин боосун чечет, үстүнө кийимчи башка эч нерсе чечпейт. Өкмөт чечет. Өкмөт чечет. Бирок булар демилге сунуш кылышпайт. Кылышпайт да. Келди күзүндө президент шайланат, жаңы өкмөт келет, кетем. Мага эмне керек болду дейт ДГЗдын. Эмне керек дейт. Мага өлкө керекпи, бөлкө керекпи дейт. Баардыгы ушундай кылып атат. Азыр баардыгы эле жеп калыш керек да.